Урматтуу жалпы жаамат мекендештер, мына азыр мен Москвада келгениме 1 жума болуп калды. Жакшы иштери бар, жұмыстар коноштуу долбоору жетекчиси мен Ислам Калдаев болом. Мына сиздер көрүп тургандай бул Москва шаарынын Некрасовка метросундагы үйлөрдө турабыз да. Сиздер көрүп тургандай бул ошо кадимки эле РОВДнын зданиясы. Ошол жерге мен кирип чыгып жашап келатам да. Эч кандай эгер кыргыз мекендештер официалдуу туура компанияларга келип иштеп калсаңыздар, документтердин баардыгын өз убагында мыйзам чегинде кылсаңыздар, эч кандай притеснение же текшерүү дагы бир эме мындай кыйноолор жок да. А бизде кыргыздар кандай? Келет дагы документтерин кылбайт дагы убактысы өтүп просрочный болуп кетет. Анан келип алгандан кийин просрочка документ менен жиберишет, официалдуу жумушка киришпейт. Себеби документ толук түшүнбөйт. Түшүнсө дагы иштегиси келбейт андай официалдуу жумуштарга. Анан жанагындай подработкаларга барып эле жүрө берет, убактысы өтөт, документтердин баардыгы туура эмес болуп чыгат дагы. Анан милицияларга түшкөндөн кийин, естественно, Россия Федерациясы дагы өзүнүн мыйзам чегинде иш колдонуп туруп, анан кийин депортацияга же болбосо выдворениеге илип коюшат. Анан жана документ туура эмес болуп калгандар тарнышат. Ошондой эле жана подработкага чыга коеюнчу, бара коеюнчу деп жүрүп туруп, документтердин баары туура болсо деле массовый кармаганда ошо арасынан кетип калып туруп деле ошол анча-мынча документтер адамдар. Анан арасында 100 адамды камап кетсе, 100 адам арасында 10 адамдын документтери туура болуп, сериалын алып кетишет отделениеге. Анан барып туруп, суракка алып туруп, кимдики документ туура болсо кайра кое берип коюшат, мисалы. Эми туура эмес болсо, ошол закон мыйзам чегинде ишенме колдонуп, мыйзам чегинде иш алып барып, анан туура эмес болгон болсо, анда эле жок алар деле жана Сахаровго апарып киргизип, 15 000 кармап депортацияга илиндирет, же болбосо штраф берет, же болбосо выдворение кылышат. Ошондой жалпы жаамат эске алып коюңуздар.